Быйыл конституцияны өзгөрттүк, биз айтып атабыз, парламенттен көп укуктар алынды. Президент күнөөлүү ошо өзүнө көмөчүнө тартып атат деп атабыз, бирок чындыкты толугу менен айтыш керек. Парламентте да, депутаттарда да күнөө кетти. Бул парламенттик башкарууну конституция түбүнө жеткен жок. Ушундай депутаттар түбүнө жетти. Ушундай депутаттар көзөмөл кылган жок. Өкмөттүн отчетун дайыма 90-95% колдоо беришет. Эмне жагып атабы ушундай жашоо? Элге жакпай атпайбы? Калп эле публика үчүн камерага сүйлөп коет, сындап туруп, анан добуш берүүгө келгенде 100% колдоо берет. Не деген 200-лүк? Ушундай депутаттар биз өсүрүү, кеп полномочиясында эмес, кеп ошолорду кандай аткарасың? Мен бир мисалды келтирип берейин. 2006-2007 жылы бир котормочу менен сүйлөшүп калдым. Ал бир чет өлкөнүн эмеси элчилигинде иштейт экен. Ошолор менен иштешип, жардам берип турат экен. Анан бизден бир 4-5 депутат барыптыр ошол өлкөгө. Аттарын айтпай эле коеюн, көбүңөр тааныйсыңар. Өкмөттө да иштешкен, депутат, ал кезде депутат экен. Эми ошол баргандан кийин тиги тосуп аткан тарап мындай дептир, бизге кимдерди жибергенсиңер? Булар чын эле депутатпы? Же самозванецтерби? Эмнеге андай сурап атасыңар десе, бул жака келгенден баштап биздин жана уюштурган встречаларга, иш-чараларга кызыккан жок дейт. Номер эмнеге мындай болуп калды? Тамаңар жаккан жок. Дүкөндөр каякта арзан баада тиги буюм ала турган. Ошондон колу бошобойт дейт. Бул чын эле депутаттар ушу кыргыз эли ушуларды өкүл деп шайлап жүрөбү. Биз шек санап атабыз дейт. Бул башка бирөөлөр келип алса керек ушуларды. Жок, депутаттар экен. Эми мен айтып атам. Биз айтып атабыз, аларга каражат кетип атат. Анонтуп бизди уят кылып жүргөнүбүз менен ишибиз жок. Бул жерде бир шаардын атын 3 жолу айта албай отурган төрагабыз бар. Атыякта эмне кылып атат? Мен сабатсыздыгына, билим деңгээлине бир наразы болсом, кылган мамилесине дагы бир сыйга наразы болом. Үйрөнсө болобу? Шаарды билбей калдым. 2-3 жолу жатпасаң, сен билбесең, помощник, консультант бар, сурап албайсыңбы? Google'да ачып окуп албайсыңбы? Аракети жоктугунда, көкүрөгү сокурунда, мына маселенин баары